Программабызды улантабыз. Бүгүн заманбап медицина турасын сөз кылып атабыз. Докторго баргандан коркосузбу? Эң коркконум тиш докторго баргандан корком. Жанагы мен баягы Негизи баргансызбы? Баргам, мен бир жерге барганда эмнегедир баягы жүрөгүмдүн суусун алып коюптур. Баягы укол сайбай эле эч кандай тазалап салып, анан мээге чип кеткенден ошондон баштап коркуп калгам, бирок азыр антип коркуштун кереги жок дейт. Ооба, мен да аябай коркчумун да. Тиш доктордун халат кийип жүргөндөрүн көрүп алып эле жүрөгүм түшчү да, аябай коркчумун. Анан акыры барганга туура келди, жакында эле брекет албадымбы? Анан ошондо дарыгер менен жекеме-жеке сүйлөшүп алып, эч нерсе болбойбу, коркпойбу, ортпойбу деп атып сүйлөшүп алып, көрсө азыр техниканын өнүккөн заманы экен, эч кандай оорунун деле коркуунун кереги жок экен. Негизи дарыгерлердин айтымында жылына жок дегенде 2 жолу барып көрсөтүп туруш керек. Сөзсүз түрдө, оорубаса дагы жөн гана барып көрсөтүп туруш керек. Ал эми менин кесиптешим Айпери жекеме-жеке доктор менен сүйлөшкөн болсо, азыр биздин телекөрүүчүлөрүбүз тиш доктору менен сүйлөшөт. Мүмкүнчүлүк түз берип атабыз. Азыркы учурда стоматология жагында тиш докторлордо кандай өнүгүү болуп жатат, сүйлөшөлү. Бизде стоматолог Азат Санамбаев конокто. Саламатсызбы? Саламатсыздар. Кош келиңиз. Саламатсыздар, рахмат. Азыркы бүгүнкү тема ушул заманбап медицина болуп атат да. Анан стоматологдорду дагы ушундай бир өзгөчө нерселер жаралып атат. Интернетте көрүп атабыз, айтып берсеңиз. Саламатсыздар. Стоматология быйылкы азыркы учурда аябай алдыга өнүгүп жатат. Абдан көптөгөн жаңы методикалар чыгып атат, көптөгөн жаңы материалдар чыгып атат. Мурун жөн эле мисалы тиш кыйшып калса же туура эмес жагынан чыгып калса жуулуп сала турган болсо, азыр аны брекет менен түздөөгө же болбосо жаңы методикалар чыгып атат. Азыр элайнер деген. Элайнер менен түздөөгө шарт түзүлүп жатат да. Азыр брекет дегенди кечиресиз. Брекет дегенди эми баягы көпчүлүгү түшүнөт. Ал баягы темир аркылуу, темирдин жардамы менен тиш түзүлөт. Элайнер дегениңизди мен дагы түшүнбөй калдым да. Ал кандай эмне кылат? Элайнер деген бул мындай прозрачный, мындай өңү ачык, айнек сымал көрүнбөгөн капа тишке гана кийилет. Бул таңдайга кийилбейт дагы, бул жөн эле тиштин катарына кийилет да. Үстүнөн кийип алабы же кандай? Тиштин үстүнө эле мындай кийип алат. Тиштин үстүнө эле кийип алат, же асты кыйшык болсо астына кийип алат, үстү болсо үстүнө кийип алат. Бул бир гана капа эмес, бул көптөгөн капалар жасалат. Мисалы, биринчи пациент бизге келгенде, биз баягы тишинин калпын алып, ал калптан эме жасайбыз, гипсовый модель деп коет. Ошол модельге анан ошо капалар жасалат да. Тилекке каршы бул капалар азыр Кыргызстанда жасалбайт. Бизде бул аппаратура жок. Биз мисалы ошол калпын алып, модель кылып гипстенчи, аны биз эмеге жөнөтөбүз. Астанага жөнөтөбүз, Москвага жөнөтөбүз, Алматага жөнөтөбүз. Ошол жактан бир нече капалар жасалып келет да. Ар кандай болот. Кээ бирөөнүкү мисалы 5 капа жасалып келет, же болбосо 10 капа жасалып келет. Бул баягы тиштин кыйшыгына жараша болот да, диагнозун жараша болот. Ошол жакка кетет, анан кийин бизге кайра ошол бир канча бир капа жөнөтүлөт да биякачы. Анан кийин ошо тиштин түзөлүшүнө жараша улам кийгизип турабыз пациентке. Келген сайын кийип, этегинде ошо акыркы капаны кийгизилет да. Бул материал негизи пластиктен жасалат. Аябай катуу, прочный катуу пластиктен жасалат дагы, вакуум менен прессовать этилет да. Пресстелип, анан кийин ошол капалар биздин куюлган модельге жасалып келет. Канча убакытка кийишет аны? Ошо ар кандай, мисалы түзөлүшүнө жараша болот. Мисалы 1 ай болобу, бир капаны, же 15 күн болобу. Ушундай өзүнүн убактысы болот. Бизге келип турат да. 15 күндө, 10 күндө бир келип турат. Пациент биз карап, ошо тиштин түзөлүшүнө жараша алмаштырып турабыз да капаны. Ал эми жана брекет менен ал экөөнүн айырмасы кандай болуп калат? Аны баягы жөн гана көрүнбөш үчүн тагышабы, же брекетке караганда көбүрөөк жардам береби? Брекетке караганда көбүрөөк жардам берет деп айта албайм, анткени брекет баягы тишке такай ал чапталып, такай салынып жүрөт. Тишке чапталат.
жана методикасы такыр эле башкача да, аны зым дуга деп коет, ошолор менен түзүлөт да, өзлөрүнүн эмелери бар. Капанын бул жакшы жагы бул чечип, тишти тазалап жакшы, жана сүйлөгөнгө дагы мындай көп тоскоол болбойт да. Болгону гана тишке гана кийилет, анан көрүнбөйт көп. Жакындан караганда албетте билинсе керек, бирок мындай жөнөкөй адамдарга жөн сүйлөшүп жатканда көрүнбөйт да. Брекет болгондо бул кичине байкалып калат, бирок брекеттин да түрлөрү бар. Керамика брекеттер бар, ак, тиштин өңүнө жараша да. Тиштин өңүнө жараша каралып бизге ошо тишке под цвет алынат да, керамический брекет. Тиштин өңү кандай болсо, өзүнүн да брекеттин, керамический брекеттердин өңү болот. Ошого жараша анан кийин биз тандап туруп, тишке чаптап, көрүнбөгөндөй кылыпчы. Ошондой да кылса болот. Баасынын айырмасы брекет менен кандай болуп калат? Мындай кымбат болсо элек, эки эсе. Айырмасы эми орточо эсеп менен 15-20 миңден өйдө. 20 миңден өйдө, баягы кайра эле диагнозуна жараша болот да. Диагноз кандай болсо, тиши канчалык кыйшык болсо, ошончо көп капа талап кылынат да. Ошон үчүн баасы кымбаттап кетиши мүмкүн. Ар кандай да, кээ бирөөнүкү $2000 чейин жеткен эмелер бар. Элайнерлер бар. Телегөрүүчүлөргө эскерте кетели, ардактуу телегөрүүчүлөр, бизде студиябызда тиш доктуру бар. Суроолор болсо байланышка чыгыңыздар 56-56-72 номери аркылуу каалаган сурооңуздарды берсеңиздер болот. Ооба. Азыр мисалы азыркы заманбап медицинадагы заманбап ошол тиш докторлордун колдонуп жаткан техникасы, ыкмалары, же болбосо ошо сиз айтып аткандай тиштин мисалы кыйшык тиштерди түздөөдөгү колдонгон ыкмалары аябай өзгөчөлөнүп кетти. Мисалы биз аны түшүнгөнгө дагы бир аз жетишпей калып атабыз. Мурункуга салыштырмалуу баалар дагы өсүп атат, ошого жараша, Мисалы сиз 7 жылдан бери эмгектенип аткансыз тиш доктору болуп. Сиз биринчи тиш доктору болуп келгенде кандай эле, мисалы тиш дарылоо, анан азыркы учурда кандай болуп атат айырмасы? Албетте, биринчи келгенде такыр эле башкача болчу. Жыл өткөн сайын опыт болот, жыл өткөн сайын көп нерсени түшүнүп баштайсың, жаңы нерселер чыгып баштайт, жаңы нерселерге умтулуу. Ал кезде уже стоматологияда болгон нерсени эле үйрөнүп алайын, үйрөнүп анан жаңы баштап аткан кезде, убакыт өткөн сайын жаңы нерселерди алып үйрөнүп баштайсың. Азыр болсо бизге мисалы көптөгөн лекторлор келет, Америкадан келет, Кореядан келет, Израилден келет, баары лекция окушат. Ошон үчүн бизге дагы стоматология азыр аябай өнүгүп жатат да, Кыргызстандачы. Көптөгөн лекторлор келип, мисалы көбүнчө докторлор азыр чет өлкөгө чыгып окуп келгенге аракет кылышат да. Анткени ал жакта баягы заманбап технология өнүккөн, методикалар өнүккөн жаңы. Жана ошол методикаларды Кыргызстанга алып келүүнүн азыр үстүндө да, көп докторлор тааныйм азыр. Ошон үчүн бизде дагы стоматология аябай өнүгүп жатат, жана ошол эле элайнерлер да, мисалы айтсак. Ошол эле жаңы брекеттин түрлөрү. Ошол. Азыркы учурда тишти агартуучу дагы көп нерселерди билебиз, Мисалы, бирөө лазер менен агартып атышат, дагы бирөө дагы башка нерсе менен. Эң акыркысы эмне болуп атат? Эң акыркысы ошо сиз айтып кеткендей, лазердин түрү бар. Zoom деген лазер бар. Бул лазер негизи бул ылдамдатат да тиштин агартуусунчу. Мисалы, ошо лазердин күчү менен, ультрафиолеттин күчү менен биз ошо тишке, жанагы биз биринчи тишке эме сүйкөлөт, атайын препараттар бар. Ошолор сүйкөлөт дагы, жана ошо лазер менен атканда бул баягы ылдамдатат тиштин агартуусунчу. Мисалы, жөн гана эмени препаратты сүйкөп койгондо где-то бир жарым саатта же 1 саатта агара турган болсо, лазер менен мисалга 20 мүнөттө же 15 мүнөттө агартууга мүмкүн да. Бирок лазерсиз эле азыр препараттар чыккан жаңы. Аны жөн гана сүйкөп коебуз тишке жана күтөбүз да. Бирок аябай күчтүү препараттар булар.
бир жарым сааттай күтүп же 1 сааттай күтүп андан кийин кайра жууп койсок тишти болду, уже агарып калат да. Бирок алдын ала тишти жакшылап тазалап, чистка кылып, анан гана колдонуу керек. Баасы кандай алардын? Баасы албетте баягы эле диагнозуна жараша болот. Кээ бирөөнүкү аябай эле өрчүп кеткен болот. Мисалга кариес болот же болбосо зубной налет деп коет орусча айтканда, тиштин сарысы. Ошондой болот. Алардыкы кичине кымбатыраак болуп калат, анткени бир процедура менен биз баягы эмеге жетпейбиз да. Аны бир 3 процедура же 4 процедура кылгандан кийин гана анан биз баягы көздөп жаткан деңгээлде эметишибиз мүмкүн да. Кээ бирөөнүкү мисалы бир эле процедурадан кийин тиштери апапак болуп калат. Баалары 5000ден 4000ден өйдө болот да. Азыркы учурда вот жанагы бир тишке без лазера, жок, бир тишке эмес, тиштин баарына жалпы тиштикке эле 5000 сом болот да. Бир процедурадан кийин агарса, анда жакшы. Социалдык тармактарда бир жардаманы көрүп калдым. Жон гана тишиңе жабыштырып коесуң, анан канча бир убакыттан кийин аны сыйрып салсаң, тишиң агарып жатып калат деп. Ушунчалык баягы күлүп, баягы жардама кылышкан да. Күлүп койсо тим эле тиштери жалтырап, өзгөчө бир жылмаюуну мындай жараткан дагы учурларды көрүп калатым. Ошого кандай карайсыз? Кандай болот ошол нерсе? Андай дагы мүмкүн. Бул үйдө деп айтылып жатат да көбүнчө. Ал капа жазылат кайра эле. Тишке кийилмечи. Капанын ичине баягы препарат, агарта турган препарат салынат да. Жидкость болот өзү. Суюктук болот. Ошону ичине куюлат дагы кийип алат. Кийип жүрө берет. Ошол эле препарат, бирок эми биз колдонуп жаткан препараттар эмес. Анткени биз колдонуп жаткан препараттар мисалы эгерде тиштин бүйлөсүнө тие турган болсо, этине, кичине ожог алышы мүмкүн да, этичи, тиштин эти. Бул анткени аябай бат, биздики жарым саатта болот атпайбы? Ал жанагы сиз айтып аткан нерсе, ал бир жумада, 10 күндө гана жетише алат да, ошондойгочу. И баягы анча күчтүү эмес, агартуу эмесичи, күчү. Аны ошо капа жасатылат, анан капага ичине жана суюктук куюлуп туруп, анан кийин кийип алат. Кийип жүрө берет, ошо бир жума 10 күндө бир агарып калат. Бирок баягы профессионалдар кылмайынча баягы толук агартууга кыйын да. Бирок ишенбеш керек, эми кандай болуп калат, балким. Ооба, балким башкача болуп кетет. Сиздер туура эмес кылып аласыздар. Ошон үчүн биринчи ойлойм, эмеге стоматологко барып, консультация алып туруп, анан кийин гана кылыш керек го деп ойлойм. Капаны баары бир стоматологияда кылат да. Капаны магазинде. Азыркы учурда кандай тиш салуу модада? Мисалы бир канча жыл мурун, сиздерде да ушундай болгонбу? Көпчүлүктөр алтынды салып, аябай модада болду эле. Азыр кандай, эмне модада? Ооба, азыр ошо алтын салдыргандардын баары азыр келип башка тиш салдырып атат да. Алтындарын сатып атат, Алтындарын сатып, алтындарын чечип сатып, кайра ак тиш сатышат экен көрсөм. Кайра ак тиш салдырып жатышат, өңү ак. Эми бул ак тиштердин түрлөрү бар. Бул керамика бар. Безметалловая керамика деген бар. Металлы жок керамика. Металлы керамика бар. Ичинен темир кетет. Анын үстүнө керамика капталат да. Циркониевый тиштер бар. Азырынча көбүнчө ошо циркониевый тиштерди салдырып жатышат. Анткени цирконий бул баалуу таштардан жасалат. Жана эмеге өзүбүздүн тишибизге эстетика жагынан жакын да. Өңү жагынан, мисалга эме свет өткөрүү жагынан, мисалгачы. Мисалга айтсак, металл керамика светти өткөрбөйт. Ошон үчүн биздин тиш мындай карап көрсөңүздөр, ичинен жарык кылганда светти өткөрөт да негизичи. Металл керамика светти өткөрбөйт, жана өңү кичине бозомтук болуп калат да. Баягы тунук эмес. Светти да өткөрбөйт. Цирконий болсо бул тишти, светти өткөрөт. Эстетика жагынан аябай жакын да, өзүбүздүн тиштерибизгечи. Өзүбүздүн тиштерибизге жакын, жана ошону азыр көбүнчө колдонуп жатышат. Бирок кичине баасы бир кыйла кымбатыраак.
металл керамикага караганда же болбосо жон гана керамикага карагандачы. Ошон үчүн көбү дагы колдоно албай жатышат да азыр. Жасалма тиштердин эң арзаны жана эң кымбаты канча болот? Жасалма тиштердин эң арзаны бир 1000 сом, 1500 сом, жана эң кымбаты бул $250–300 чейин барат да, бир тиш. Анан баягы мындай суроону берейинчи, биз кичине кезибизде ата энелерибиз ай момпо суйду жебегин, таттууну жебегин, тишиңе курт түшөт деп урушчу эле бизде. Бирок кийинчерээк баягы кайсыл бир маалыматтардан окуп калдым, чындыгында таттуу нерсе тишке куртту түшүрбөйт, ал жөн гана таттууну жебеш үчүн айтылган нерсе деп калды да. Сиз баягы тиш доктуру катары тишке курт кайсыл убакта түшүшү мүмкүн? Эмне жегенде? Мен аябай жакшы көрөм таттууну. Ооба, мурун багы ушинтип айтылып келген. Бул эми таттуу адамга керек. Негизичи таттуу жебей койсоң, мисалы бул глюкоза да бул биздин баш мээбизге, мисалга аябай эме да, жардам берет да. Мисалга бул таттууну жесе болот, жеш керек албетте. Бирок таттуудан кийин тишти жакшылап жууш керек. Тишти жакшылап жууп, чайкап ооз көңдөйүн. Анан гана жесе болот да, мисалгачы. Анткени эмнеге дегенде, таттуу жегенден кийин тишке таттуунун калдыктары калып калат да. Таттуунун калдыктары калып калат. Жана эгерде биз аны жуубай же тазалабай койсок, анын үстүнө башка тамактын калдыктары кала берет. Кала берет дагы, жанагы ал тишке жабышкан бойдон анан тишти чиритип баштайт. Ошол бизде бул кариес деп коет, стоматологиянын эмеси менен, медицинанын тили менен. Адамдар көбүнчө курт жей баштады дейт эмеспи. Бул ошо тамактын калдыктары гана тишке жабышып калып, жанагы фиссура деп коет, мисалы тиштин буручтары болот, же тиштин үстүндө дагы мындай сызыктар болот эмеспи. Ошол жака кала берет, биз жуубасакчы. Кала берет дагы үстүнө толуп, анан кийин тишти эмальди чиритип баштайт. Эмальди чириткенден кийин тиш слойлордон турат. Эмаль эң катуу слой болуп эсептелинет. Эгерде ошо эмальди чиритип кеткен болсо, нары карай уже дентин ал эң эмес, бирок жумшак слой да. Андан нары уже ошо курт жеп кетет да, нары карай. Кариес болуп кетет. Ошон үчүн таттуу жеш керек, бүт эле нерсенин баарын жеш керек, анткени бул витамин, бизге глюкоза айтып кеткендей эле. Ошону биз кайра тишти жакшылап тазалашыбыз керек. Тиш тазалоодо бир 3 мүнөт, 3-төн 5 мүнөткө чейин убакыт бөлүү керек. Убакыт бөлүү керек дагы, ошол аябай жакшылап тазалаш керек да. Биз кичинекей кезибизде эртең менен туруп эле тиштин маңдайдык тиштер жуып эле кетип калчу элек го. Андай эмес. Азыр ошо мисалы теле көрүүчүлөр балдарыңыздарды дагы аябай карап, жакшылап жуудуруш керек да тиштичи. Канча жаштан баштап? Тиш чыгып баштагандан баштап. Тиш чыгып баштагандан баштап, азыр ошо энелерге атайын мындай напалечниктер деп коет. Колдун сөймөйүнө кийет дагы, башында кичинекей щеткалар бар да. Кичинекей балдардын оозуна акырын салып ошо тиштерди тазалоо керек да. Анткени кичинекей бала тишин жубайт да, мисалга. Көп нерсени жейт. Тамактын калдыктары албетте калат дагы, ошо кайра ошо тишти бузуп, кариес кылып, этегинде уже түшүп калышы мүмкүн да. Эгерде жаш кезинде убактысы келе элегинде тиштер түшүп калган болсо, баягы постоянный прикус деп коет. Биздин мисалы азыркы тиштер чыгып баштайт дагы, тиги тиштер түшө элегинде чыгып баштайт дагы. Бир жагына постоянный тиштер чыгып, тиги тиштер кичине кечеңдеп калышат да, анткени тиги молочный тиштер түшө элегиндечи. Андан кийин баягы тиштин кыйшыгы ошондон болот. Мисалы эмне үчүн көп азыр кыйшыйып калып атат тиштер. Ошон үчүн баланын тишин жакшылап жууп, тиш чыгып баштагандан баштап, 6 айында чыгып баштайт, мисалгачы. 6 айга чейин дагы чыгып баштайт алдыңкы тиштер.
и ошолорду тазалап туруу керек. Көпчүлүк ата-энелер айтып калышат го, мисалы тишти кичине кезиндеги сүт тиш деп коебуз го, ошо сүт тишке көңүл бурбай эле, эми бул сүт тиш түшүп калат, анан кийин сенин баягы түбөлүктүү тишиң чыгат деп көңүл бурбай калат дейт. Демек сиздин айтууңуз боюнча ал нерсеге жакшы көңүл буруш керек. Ал нерсеге аябай жакшы көңүл буруш керек. Ошол сүт тиштерди аябай жакшылап карап, жакшылап тазалоо керек. Жалпы жаш энелерге жакшы кеңештер болду, Сизге ыраазычылык билдирели келгендигиңиз үчүн, жакшы маалыматтарды ала алдык. Ыраазычылык билдиребиз. Бүгүн бизде конуктуу тиш дарыгер Азат Санамбаев болду. Биз таң гана программасын уланталы. Ооба, алдыда дагы сиздерге биз айта турган маалыматтарыбыз көп, андыктан алдыга карай кадам таштайлы.